بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد. الحديث السابع جيتنج حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه روايات: Шындығында Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтты: умраға чейінки арасындағы жасалған күнәлердің кешірілуісіне каффарат болады. Мындайша айтқанда, ошол умра ибадаты аралығында жасаған күнәлері кешіріліп тұрады. Жана қабыл қылынған ажылықтың сыйлығы 5 ғана. Бухари, Муслим. Түшүндүрмө? Умра 1 айда болсын, же 2 айда болсын, же 1 жылда болсын, же 2 жылда болсын, айырмасы жоқ. Бұл Аллах Тааланың уадасы. Bir umradan ikinci bir umraga çeyin күнөөлөр кечирилип турат, эгер чоң күнөөлөрдөн алыс болсо гана. Бул Аллахтын пенделерине болгон райымы, фазилети. Хадисте умра кичи ажылыкка кызыктыруу бар. Эгер чоң күнөөлөрү болуп калса, анда кичине күнөөлөрү кечирилбейт. Бул хадисте айтылган фазилетке жетпейт. Чоң күнөөлөрдөн bir күнөөнү жасап койгон болсо, намаз, умра жана ажылыктан эң чоң болгон ибадат. Мына ушундай экен, чоң күнөөлөр намаз аралыгында болуп калса, кичине күнөөлөрү кечирилбесе, анда ажылык менен умранын аралыгында чоң күнөөлөр болуп калуусу менен күнөөнүн кечирилүүсү мүмкүн эмес. Мындан максат кичине күнөөлөр. ولهذا في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق وجبت له الجنة. Sahih hadiste келишинче, ким аялына кошулуудан жана ар кандай бузук жаман иштерден алыс болуп ажылык кылган болсо, 5 ага важип болот. Мына ушундай ажылыктын сыйлыгы 5 дейлинген. Момун киши Аллахка күнөөкөр болуудан этият болуусу керек. Ошондуктан орозосу, ажылыгы жана башка амалдары каффарат болуусу үчүн чоң күнөөлөрдөн алыс болуусу керек. Кичине күнөөлөрүнө каффарат болуусу үчүн ошол орозосу, ажылыгы мына ошол пенде чоң күнөөлөрдөн алыс болуусу керек. Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: "Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайyi'atikum." Эгер тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн сактансаңар, жана парыз ибадаттарды үзбөй жасап жүрсөңөр, биз силердин бардык күнөөңөрдү өчүрөбүз жана улук орунга бейишке киргизебиз. Чоң күнөөлөрдөн сактануу парыз ибадаттарды аткаруу менен гана болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну төмөндөгүчө түшүндүргөн: Кимде ким чоң күнөөлөрдөн сактанып жүргөн болсо, аны 5 убак намазы, окуган жума намаздары жана туткан орозолору ошол ибадаттардын аралыгында жасаган күнөөлөрүн өчүрүп турат. Ар бир момун киши жана момун аял чоң күнөөлөрдөн алыс болуусу керек. Зына, урулук, арак ичүү, ата-энеге ак болуу, тууган уруктан кол үзүү, сүткорлук жана жетимдердин малын жеш сыяктуу чоң күнөө иштер. Уша, гыйбат барысы чоң күнөө. Ошондуктан пенде чоң күнөөлөр, умра жана ажылык, намаз ибадаттарына өз таасирин тийгизет. Мунун натыйжасында кичине күнөөлөрү кечирилбей калат. Ошондуктан чоң күнөөлөрдөн алыс болунса, кичине күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экен. Тооба кылбаса деле. Ошондуктан орозо, ажылык, намаз, жума намаздары кичине күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот, чоң күнөөлөрдөн алыс болсо. Ошондуктан кичине күнөөлөр үчүн пенде кыямат күнү жооп бербейт. Анткени бул кичине күнөөлөр пенде чоң күнөөлөрдөн алыс болгону үчүн каффарат кечирилген болуп калат. Аллаху а'лам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.